саламатсыздарбы? Мен эгерде мурда билген көрөрмандар болсо, мурдагыларга айтарым, мурда мен бүт башымдан өткөндөрдү айтып кеткенмин. Мурда эми дагы мен 10 жыл болду ушул касиет жолуна түшкөнүмө. 10 жылда дагы эмнелер болгонун айтып берем. Бул касиет жолуна түшкөндө бул сыноолор болот экен. Жалаң бул сыноо. Касиет жолуна түшкөнгө чейин дагы сынак болот экен. Эгерде касиет жолуна түшүп, адамдарга жардам берип баштагандан кийин дагы сыноо болот экен. Сыноолор эмне үчүн сыноолор болот? Ар кандай оорулар келет экен, ар кандай тагдырлар менен келет экен кишилер. Ошолорго кандай бардыгына жардам бериш керек болот экен. Ошо жардам бергениң дагы ошо ата бабалардан бардык ата бабалар айтып берип, немеден сезимге, туюмга келтирип, ошол элдерге жардам берип баштайт экенсиң. Ошолордун баардыгы сынак деп коет экен. 9 жыл сынак болгондон кийин, 9-жыл бүткөндөн кийин эң даражаң бийиктеп, 10-жылда уже көтөрүлүп, бүт 10-жылда берип баштайт экен. Мурдагы билбеген нерселериңди өзү жараткан тарабынан берилет экен. Ошол жөнүндө айтып бере алам. Сен үчүн биринчи жылдарда мурда айтканмын. Мурда биринчи жылда мен бул жолдо коркуп иштегенмин да. Молдолор ширк деп айтса, ошо ширк болот экен бул депчи. Андан кийин мен так даана иштеп, аябай туура иштеп, бүт кандай киши каралса дагы ошонун баардыгын купуна толо турган кылып туруп иштегенге аябай аракеттенип иштегенмин да. 1 жыл иштегенден кийин мага неме келген. Түш аян келип мага неме киргизди. Бир аталар келип, полный ичиме немелерди киргизди, периштелерди киргизди. Биринчи жылы, 1 жыл бүткөндөн кийин периштелер кирип, адам карайсың, көрөсүң деп кетип калышты. Андан кийин мен ошондон кийин ойлодум, ширк деген туура эмес экен депчи. Адам карасам болот экен деп. Дальше дагы эми биринчи жылы ошо периште киргизди, дагы эмки жыл эмне берет экен деп, дагы кызыгып иштеп калдым. Иштеп, элдерге жардам берип, кандай менен келсе дагы, кандай өзүнүн сыноолору менен келген болсо, кандай эмне максаттар менен келген болсо, баардыгына толук жооп берүүгө аракет кылып иштедим. 2 жыл бүткөндөн кийин мага неме печат берилди. Бул печат дагы түш аян аркылуу берилет экен. Печат берилгенде аппак кол келип печат берет экен. Бергенде мен бир эже бар болчу, ушул неме касиеттүү эже. Барып сурадым, печат берили, бул эмне деген деп айтсам, ал эже айтты, сен мына жумушуңга кабыл алдың, сен уже ушул жолдо иштейсиң, сага печат коюлду. Эмиңен болот. Дальше иштей бер деп ушинтип айтты. Анан дагы кызыгып, печат алдым деп, дагы элдер, кандай элдер келсе дагы, кандай немелер менен, оорулар менен келсе, кандай кыйынчылыктар менен келсе дагы, баардыгын дагы аракет кылдым. Андан бештери аракет кылып жардам берген. Аракет кылып 3-жыл болуп калды. 3-жыл иштегенден кийин мага неме дагы аян келди. Сен аябай элдерге жардам берип атасың, аябай көп жардам берип атасың. Бул жардам бергениң садака деди. Бул дүйнө жашооң дагы жакшы жакка бурулат, наркы дүйнөң дагы жакшы жашайсың деп. Анан ошондо өзүм деле турмуштан аябай кыйналганымда касиет жолуна түшө албайчы. Мен касиет жолу, бул жолду түшүнбөйт болчумун да, эч ким деле айтып бере албайт экен. Ошол касиет жолуна түшкөнүмө неме болдум да, эч ким айтып бере албайт экен. Кыйын ушул жолго түшүп баштадым акыры азадан. Ушинтип 3-жылдан кийин 2 ай өткөндөн кийин дагы түш аян келет. Эгерде сага бирөөлөр адамдарды алып келип, мына кыйынчылык менен ооруп атат, же болбосо бул кыйынчылыктары бар, же турмушунан ушундай болуп атат деп айтып сага алып келе турган болсо, аларга сен жардам бере турган болсоң, алардын дагы айтып кел, ал сага киши алып келген үчүн дагы аларга сооп жазылат деп айтты. Сооп жазылып, ошо сооп тиет деди. Ошентип 4-жылга кеттим. Мындай аракет болуп калды да. Ар жылы эмне бергенден кийин 4-жыл. 4-жылда мындай бир катарда турат экенбиз. Катарда турганда мен ортосунда экенмин. Ортосунда, анан кийин мен ортосунан дагы бир кадам ылдыйракта экенмин.
ошол жерден мени узун арык кылып туруп биринчиге чыгарып койду. Анан кийин мен кыйын болуп калганмын деп өзүмчө ойлоп неме болуп калдым да. Мен көп нерсени билген жокмун, ошол бирок иштеп атам, элдерге эле жардам берип атам. Касиет деген эмне экенин билген жокмун, түшүнбөй эле иштеп атам да. Анан элдерге жардам берсең айыгасың деп, мен ооруганымдан ошо айыгып кетиш үчүн эле, ошо мүшкүл иштерден чыгып кетиш үчүн эле ошо элдерди карап калдым да. Ошол айыгасың дегенден бара бара бирок бир аздан болсо дагы айыгып баштадым да. Катуу ооруп калган болчумун өзү. 5-жылга кетти. 5-жылда дагы өзүм мындай кээ бирки билбеген нерселерди берет экен. Ушинтип 5-чи касиеттерди берди толтура. Ошолорго эм бере турган немелерди берди, касиеттерди берди. Ушинтип 9 жыл болуп кетти. 9 жыл болгондо немеге бардым. Манас атанын ордосуна бардым. Манас атанын ордосуна барсам, 2 киши келип, эки жактан мага бата чыгарып кетишти. Бирөөсү ошол жерде иштейт экен, ошол Манас атанын ордосунда. Бирөөсү каяктан келди билбейм. Эки эркек киши келип, эки жактан бата чыгарып кетишти. Сен уже өйдөлөп кеттиң, сен уже ылдыйды карабашың керек, сен жоголадың деп ушинтип неме кылышты. Ушинтип 9 жылда неме болдум. 9 жылдан кийин бирок келдим, көп нерселерди дагы алдым, аяндарды алдым, көп касиеттерди алдым. Аны өзүм билем, кайсыл касиеттер экенин. Эгерде мен булардын баардыгын айтсам, көпчүлүк элдер неме болуп калышат, кыйналып калышат. Мен ошон үчүн мындай выступать этпейм. Эгерде мага келген көрүнгөнү келгендерге айтып беришим мүмкүн. Мындай болду, андай болду депчи. Мен бул жактан айтып бере албайм. Кийин 1 жыл үйдө отурдум, неме кылбай. 9-жыл бүткөндөн кийин 10-жылда 1 жыл үйдө отурдум. 1 жыл үйдө отурганда аябай катуу сыноолор келди. Мына мен ошо былтыр көрүшкөнбүз сиздер менен. Ушул боюнча мен азыр эч жака барган жокмун, иштеген да жокмун, кабыл алган жокмун элдерди. Бирок өзүм касиеттер менен сыналып отурдум. Касиетти кастарладым дегендейчи. Кастарлап ошо бутуна тургузуш керек экен да, касиетти өстүрүш керек экен. Ал берет экен, ошону алып билиш керек экен. Бул дагы кастарлаган деген элге кандай жардам бересиң? Ошо элге жардам бериш үчүн ар түрдүү сыноолор келип, өзүң ошо 1 жылдын ичинде дагы көп сыноолор келди мага. Ошо сыноолордон чыкканда мына да деп сага дагы бир касиет берет экен, көп касиеттерди берет экен. Мен азыр эми толук элдерге жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм болгондуктан кайра чыгып баштадым сиздерге. Вот эми касиет деген эмне? Касиет деген жараткандан келген белек болот экен бул. Бул касиеттүүлөр ошол бул дүйнөдө жашашка мындай жашаганга оңой кылып бере турган нерсе болот экен да. Мисалы үчүн касиеттүүлөр 7 касиеттен турат экен. Айтымчылык касиети бар, көрүп коюучу, билип коюучу касиети бар, дин куучу касиети бар, сурап билүүчү касиети бар, эмчи касиети бар, бата берүүчү касиети бар, бата чыгаруучу касиет болуп 7 касиеттен берет экен. Ошол касиет толук болгондо, ошол бул касиет баардыгында эле, мисалы үчүн элдердин баардыгынын көпчүлүгүндө касиет бар. Мисалы үчүн 3 киши болсо, ошонун жарымы касиеттүү, жарымы касиети жок деп айтсам болот. Көпчүлүгүндө касиет бар да. 2ден 3 болсо, 2 бөлүгүндө касиеттүү адамдарбыз да. Касиети аздар азыраак эле болот. Ошол касиетти мындай жашоодо ошо колдонуп жашасак, аябай кыйналбай эле жашайт экенбиз да. Биз ошону касиетти колдонбой, көп кыйынчылыктарга учурайт экенбиз. Карыз болуп кетебиз, ооруп калабыз, оорулардан чыга албайбыз, кырсыктап кетебиз, демчи. Ишиң жүрүшпөйт, тапкан акчаларың берекеси жок болот. Постоянно ооруп, бир нерселер болуп жүрүп каласың. Ушунун баардыгы касиетти билбегенибизден ушул немеге, ушундай нерселерге кабылдар болот экенбиз да. Жумуштан көтөрүлбөйбүз, же болбосо бир же үй ала албайбыз. Ушунун баардыгы, же үйлөнө албайбыз көпчүлүгүчү. Бакыт дагы ошол касиеттерди жолундагы касиеттерди кастарлабагыбыздан ушул бакыт жолдорубуз дагы жабылып, ушундай болот экен. Ушул көп нерсени ушул 10-жылда дагы билип чыктым да. Касиет деген ушул белек катары берилет экен.
ошол белекти колдонууну билишибиз керек да. Ошол кантип билишибиз керек колдонгонду. Биз укумдан тукумга ушул касиет жөнүндө балдарыбызга, келечек муундарыбызга айтып жүрүшүбүз керек болот экен. Биз касиеттүүбүз, касиетти колдонгонду билишибиз керек депчи. Ошондо биз көп нерсеге дагы көтөрүлсөк болот экен да. Касиетти мындай көтөрүш үчүн бул касиет каяктан келет? Өтүп кеткен ата бабаларыбыздан өтөт экен да бизгечи. Ошол ата бабаларды барып зыярат кылып, аларга мындай зыярат кылып, аларды эстеп, бата кылып, ушуларга дасторкон жайып, токош чыгарып, жыт чыгарып, шам жагып, ушуларды кылсак, ошо биздин ата бабаларыбыздын эмеси аброю ал жактагычы, наркы дүйнөгө кеткен абройлору көтөрүлөт экен. Абройлору көтөрүлгөн сайын алар мындай адамдар канчалык барган сайын алардын аброю көтөрүлүп, анан бизге алардын жакшылыгы тиет экен да. Эгерде аларга биз барбасак, зыяратка барбай жүрсөк, алардын аброю түшөт экен. Наркы дүйнөдө дагы бир жашоо болот экен да. Аброю түшүп, бизге жардам бере албай калат экен. Эмне үчүн зыяратка кийилер барып атпайбыз? Ошо ата бабаларыбызга барып, ошолорду канчалык көтөрмөлөсөк, барып аларды эскертсек, ошончолук аларга жакшы болот. Алардын жакшылыгы бизге кайра өзүбүзгө эле тиет экен да. Ошон үчүн биз ошолорго барып бата кылып ушундай кайтып турушубуз керек болот экен.